Чертилип комуз кылдары, ырчылар жигит кыздары. Жаңырып турсун ар убакта кыргыздын кымбат ырлары. Москва шаарында таланттуу Ак Тилек фольклордук тобуна 5 жыл аттуу отчеттук концерттен кыскача репортаж. Akırsında jönele çıkardı, az jönele bulayım. До конца его чуть сосуш керек, да? İyi de ne güzel böyle. Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону, комузун кармапын коштоп көккө болоп обону дегендей, кыргыз эли тээ байыртан манас айтып, комуз ыргагында обон созуп, өнөр баккан элбиз. Кан жанга сиңген комуз күйлөрү, ырлары бөөдөндү жарчуудай оргуштап, жүрөктү кошоордатаары талашсыз. Кантсе да бөтөн эл, бөтөн журтчулукта көрө каттын айынан кара жанды кар чура эмгектенип жүрсөк да, оргуштаган талант тим койбойт тура. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мына көптөн күткөн күн келди. Бүгүнкү күн 17 май, суббота күнү концертибизди берип отурабыз. Кудай кааласа, ак калпакчанын аталарга, ага элекчен апаларга чоң рахмат, колдоочуларга. Кудай кааласа, сиздердин бир жакшы жүрөктөн кала турган бир концертти коюп, сиздердин бир көңүлүңүздөрдү ачалы деп отурабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Аябай чоң терең ыраазычылык билдирем өзүмдүн атынан и группамдын атынан. Ооба, бүгүнкү күн аябай биз үчүн аябай толкундануу болуп атат. Ушунча эл бизди сыйлап, Ак Тилекти сыйлап, келип атканына аябай ыраазы болуп атабыз, кубанып атабыз. Ошого карабастан биз дагы такай даярдануунун үстүндө ушу элге жакшы маанай тартуулашка аракет кылдык. Биздики
ушунчалык кыргыз колоритиндеги ырлар болгон үчүн элге жагат деп ойлойбуз. Элдин келип бергенине ушунчалык ыраазы болуп атабыз. Бүгүнкү күнүбүз аябай жакшы күндөр болуп эсте калат. Элге да жакшы маанайлар тартуулап атабыз. Ошол менен бирге жакшы коноктордун келгенине чоң рахмат айтмакчыбыз. Бардыңыздарга чоң рахмат. Арбаңыздар, ардактуу, кадырлуу санжыралуу кыргыз элим, бүгүн биз Москва шаарында Ак Тилек фольклордук тобунун отчеттук концертин баштаган турабыз. Мынакей залга элдер толуп концерттин башталар учуру саналуу минуталардан соң бүгүнкү Ак Тилек фольклордук тобунун отчеттук 5 жылдык юбилейлик концертин баштайбыз. Кудай насип этсе, бул топко чыгармачылык ийгилик каалайбыз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Мындан ары өркүндөп өсүп, кыргыз жерибизде, кыргыз журтчулугубуздагы чоң сахналарда концерт берсин деген улуу тилектерди тилеп калабыз. Концертти баштаган турабыз. Ийгилик, оомат. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Ак Тилек фольклор тобунун чоң иш-чарасына да турабыз. Ак Тилек фольклор тобунун жетекчиси Эркин иним мына бүгүн өзүнүн баардык аракеттерин жумшап, таланттуу уул кыздар чогултуп, ушул талаада жүргөн уул кыздарыбызга өздөрүнүн жакшы кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын, маданиятын, жалпы эле талантын элибизге тааныштыргалы турат. Биз абдан кубанычтабыз. Ушундай таланттуу кыздарыбыз, балдарыбыз абдан көп болсо деген жакшы тилектер бар. Андан сырткары өзү тарыхта илим, билим, маданият өнүкпөгөн жерде эч качан экономика өнүкпөйт. Экономика өнүкпөгөн жерде мамлекет өнүкпөйт. Ошон үчүн биринчи кезекте азыркы биздин мамлекеттин башчысы илимге, билимге, анан маданиятка ушунчалык көп көңүл бөлүп атат. Ошол маданиятты өнүгүшүнө кошкон салымы ушул Ак Тилектин, башка да биздин таланттуу уул кыздарыбыздын салымдары абдан чоң. Кыргыздын келечеги кең. Мен бардыгына келечек каалайм. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына Москва шаарында Ак Тилек аттуу фольклордук тобу жетекчиси Эркин досум болот. Ошого атай кыргыздын нукура ырларын укканы келдик. Ошо азыр концерт башталар алдында турат. Кыргыздын жакшы маанилүү ушундай салмактуу ырлары кылымдардан кылымга жашай берсин. Биздин ынтымак фольклорлук тобуна, Ак Тилек фольклорлук тобуна ийгиликтерди каалайбыз ар дайым. Кыргыздын эч качан тарыхын жоготпой, жаңыртып, ар дайым ырларын, эски ырларды жаңыртып жүрө берсин. Дүйнөдө бардык жакшылыктар, ак жол каалайбыз Ак Тилек тобуна. Ушу Ак Тилек фольклорлук тобунун музыкантымын. Кошулганыма 1 жыл болду, 1 жылдан өттү. Ак Тилек фольклорлук тобунун жетекчиси Маразыков Эркин. Onun жардамчысы Алимова Тазагүл. Мен ушуларга кошулуп жүргөнүмө сыймыктанам. Жакшы бүгүнкү 5 жылдык Ак Тилек фольклорлук тобунун отчеттук концерти болуп атат. Ошол жерде аккордеон менен коштоп турамын, Кудай кааласа деп туруп. Концертибиз Кудай кааласа жакшы өтөт. Ийгиликтүү, жакшы өткөзүп алайлы. Элдин баары келип атышат. Келген элдерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип жакшы көңүл ачып, эс алып кетиңиздер. Таланттуу өнөр баккан чыгармачыл инсандар мындан 5 жыл мурда тагыраак айтканда 2020-жылы Жамиля Избаева эжекенин демилгеси менен Ак Тилек деген фольклордук топ түзүшкөн. Өз өнөрлөрүн бөтөн жерде күн сайын мекенге кусалыгы арткан мекендештерибизге кыргыз ырларын тартуулап, той марекелеринде кызмат кылып тим болбой, кыргыз маданиятын Россия жергесинде улуттар аралык кечелерде таанытып келүүдө. Уюткулуу, санжыралуу, улуу ак калпактуу кыргыз элим. Бүгүн мынакей өнөр баккан, талант кадырлаган, өнөрдү сыйлаган кадырлуу мекендештер келип отурат. Бүгүн сиздер менен Москва шаарында Ак Тилек фольклордук тобунун 5 жылдык отчеттук концертин башталтырабыз. Кош келиңиздер. Эч жерден каржылоо жок, айлык алышпайт. Ошентсе да кыргыз улуттук кийимдерин кийишип, комуз, аккордеон, ооз комуз, гитара жана башка музыкалык аспаптар менен жандуу ырдап, бош убактысын даярдануу менен өткөзүшкөн Ак Тилек фольклордук тобу. Ак Тилек фольклордук тобу Москва шаарында 2025-жылдын 17 май күнү кыргыз элине эстен кеткис жандуу ыр майрам тартуулап, келген элдин жан дүйнөсүн жагымдуу маанай, жакшы сезимдерге толтура алышты.
Колдоп келген мекендештер бири күлүн, бири жолугун деги эле көптөгөн белектерин беришип, кошо ырдап, кошо бийлеп колдоп отурушту. Саламатсыздарбы, мекендештер. Мына биз бүгүн аябай жакшы бир кечеге келип отурабыз. Бул кече Ак Тилек фольклорлук тобу өтө сонун Москва боюнча аябай үндөрү, обондору сонун ырдаган жакшы кыз жигиттер. Ошон үчүн биз куттуктаганы келдик. Аябай сонун болуп атат концерт. Биз ошол Карасулук Таза Көл деген кызыбыздын концертин колдоп коелу деп келдик. Концерт аябай жакшы болуп атат. Ооба, сонун башталышы сонун болуп атат. Рахмат.
ошо концертке келген убактыларын аяп ушунчалык аяп концертке келип отурган меймандарга да чоң рахмат. Концерт аябай сонун болуп атат. Кудайга кааласа дагы жакшы концерттерди Тазагүл эми өзүнүн жеке концертин коюшуна биз колдойбуз. Ак Тилек фольклорлук тобуна ийгилик каалайбыз. Erkinlik marazı. Обончу, аткаруучу агабыздын көптөгөн чыгармасын азыркы шоу бизнестеги жаштар ырдап келатат. Өл болуп жазганмын, сирди сагынамын, туугандар бар болгуна атыңдан кагылайын, туугандар бар болгуна атыңдан кагылайын. Adamlar, adamlar, ağlanan mamam, düştük bu
Ақ тілек фольклорлық тобы. Жүректің шертіліп қылдары, ақ тілек сумақ ырлары. Қара су қомы, қара қолжа қомы, бүгін құттықтап келгендер емі келе беріңіздер, тартынбай бардыңыздарға олат етшедер. Урматтуу бүгүнкү Кыргыздын улуттук ыр майрамына келген коноктор. Кылымдардан бери келе жаткан Кыргыздын бардык салтын, тарыхын, кийген кийимдерин, кыскасы бүткүл Кыргыздын Майрамдык кечеге Кыргыз диаспора кеңешинин өкүлдөрү жана Москва шаарындагы уюм коомдордун төрайымдары каалоо тилегин айтышып, ыраазычылык каттарын тапшырышып жана көптөгөн белектерин беришип, колдоп, көңүл ачып кетишти. Жетектеген ак тилек тобунун 5 жылдык майрамы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кутманды ушуай кечиңиздер менен урматтуу мекендеш туугандар, мына бүгүн Москва жергесинде абдан кубанычтуу, салтанаттуу мааракени көзүп отурабыз. Бири-бириңиздердин көңүлүңөрдү кыйбай, улууларды сыйлай, кишүүлөрдү заттай, кубанычыңарды бөлүшкөн, күйүтүңөрдү көрүшкөн, сыйлашкан, сырдашкан туугандардан бололу. Бар болуңуздар, бүгүнкү майрамыбыз кут болсун деп. Уруксат берсеңиздер, ыраазычылыкка Кыргыздын улуттук мурастарын, көөнөргү сөнөрүн, улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, мекенибиздин аброюн эл арада көтөрүүдө, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесиндеги кыргыз коомчулугунун өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Бообеков Ырысбекке терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз диаспора аксакалдар кеңешинин төрагасы Райымкул Азматович Аттокоров, Москва шаары 17 май 2025 жыл. Кол жабылар болсун. Бообеков Ырысбекке кол жаап туралы. Ыраазычылыкка Кыргыздын улуттук мурасын, көөнөргү сөнөрүн, улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, мекенибиздин аброюн эл арада көтөрүүдө, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесиндеги кыргыз коомчулугунун өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Жамиля Испаевага терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз диаспора аксакалдар кеңеши. Ошондой эле ыраазычылыкка менен Маразыков Эркинбек мырза суйланат. Колчоп туралы. Ошондой эле ыраазычылык кат менен. Рахмат. Капчыгына салып бериңиз. Колуна карматып койсоңуз эле болот. Рахмат. Эрталгай. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Алимова Таттыгүл айым сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Доронова Салтанат айым сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Бообеков Хангелди сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Корманкулов Абдыжалил мырза сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Ибраимова Бурмахан айым сыйланат. Ол жаап туралы, аянбай алаканды жаап туралы. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Камбарова Дамира айым сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Жаркынбаева Зарипахан айым сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Кокуба уулу Абдимиталип мырза сыйланат. Кубанычбеков Абдимиталип. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Маразыкова Алсу сыйланат. Грамота за активное участие в жизни класса вручается наградник Оля, группа «Ахтилек». Своих друзей не подведешь, на помощь, если что придешь. Все с ними можешь разделить
позволь за это похвалить. Кол чабуулар болсун. Көбөктөрүбүзгө катуу кол чаап туралы. Биз мына Актилек тобунун атынан дагы бир инсан бар бизде. Биз аны биздин продюсер деп коебуз, администратор, спонсор. Биздин мындай колдоп таяп жүргөн, колубузга кол, бутубузга бут болгон Шерматова Гүлчехра Сулаймановнаны Актилек тобунун атынан сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Шерматова Гүлчехра Сулаймановнага ардак грамотасы кол чабуулар. Баракелде бар болуңузга рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, жалпыңыздарды биринчиден Асылзат айымдарды энелер күнү менен куттуктайм. Экинчиден бүгүнкү эстен кеткис жагымдуу кеч тартуулаган Актилек фольклордук тобунун 5 жылдык мааракеси кут болсун. Деңгел, даярдык ушунчалык өсүптүр. Мен бүгүн Кыргызстанда филармонияда отурганда эле уктум, эл деле мага кошулат болуш керек. Бунун бардыгы талыкпаган эмгегиңердин натыйжасы. Райымкул агайга да айтып атам, мына филармонияда биздин Бишкектин спорт сарайында керек болсо Кремлдин Ак сарайында дагы уялбай алып чыга турган мекендештерибиз, кыргыздын маданиятын кыйырга тааныта турган улан кыздарыбыз өз колубузда турганда эмне үчүн биз буларды көтөрбөйбүз деп. Кудай буйруса мына Айнис айым турат, Райымкул агай, Эртабыл агайлар турат. Жылдын жыйынтыгында өзүңүздөр белгилегенде Актилек тобунун негиздөөчүлөрү менен жетекчилерин жогорку сыйлыкка аракет кылалы. Эми бул бизден эмес, бирок сунуштайлы. Тазагүл кызым менен Эркинбек мырзага ушул ыр китебимди берип коюуга уруксат этиңиздер. Арасында огондуу ырлар бар, мүмкүн жагып калар. Бар болуңуздар. Барыңыздарга рахмат. Ыр майрамына келген меймандар амансыздарбы? Барыңыздарды мына бүгүнкү майрам күнү менен куттуктаймын. Бүгүн биз Актилек фольклордук топтун концертине катышып, ушунчалык жан дүйнөбүзгө бир сонун азык алдык. Көптөн бери суусап турган азыкты алдык мынакей. Жан дүйнөбүз байып, бир башкача сезим пайда болду. Силерге чоң рахмат. Канча жылдан бери мына кыргыз биримдиги биз мурас менен чогуу жүрүп атасыңар. Кыргыз биримдиги менен каяка болсо чогуу жүрөбүз дайыма. Ушундай жаркылдаган жүзүңөрдөн жазбай, жакшылыктарда гана ушинтип бизди кубандырып, жан дүйнөбүздү байытып гана жүрө бергиле. Топтун мүчөлөрү Эркинбек, Тазагүл, мына бирөөң жетекчи болуп, бирөөң көркөм жетекчи болуп, топтун деңгээлин ушунчалык сонун бир көтөрүпсүңөр. Араңызда ушундай сонун өзгөчө профессионалдар пайда болуптур. Алар баарлары өркүндөптүр. Бардыгыбыз эле көрүп отурабыз бул жерде бирок бир нерсени белгилеп кетким келет. Жана Алимежеге жанында, Алимеже көп жылдан бери биздин ушул кыргыз биримдигинде маданиятка 20-30 жылдан бери аралашып жүргөн айым катары баа берди деп анан бир аз талкуулай калдык да. Сахнанын сыйын ушунчалык кылыпсыңар, бул каяктан билинип турат. Ар бир ырыңарга өзгөчө кийим тиктирипсиңер, боёнупсуңар, өзүңөрдү түзөпсүңөр. Бул бизге, күйөрмандарга болгон сыйыңар. Бул маданиятка, кыргызга болгон сыйыңар. Бул сахнанын сыйы деп мен түшүнөм, жана ошондой ушул жерде отургандар түшүнүшөт. Рахмат силерге. Силерди эч кандай мамлекет каржылабайт, силердин өзгөчө жекече спонсоруңар жок. Бул силердин жеке, орусча айтканда, внутренняя гражданская инициатива. И талантты эч жерге беките албайт экенсиң, талантты жумуштап, 12 сааттар жумуштап жүрүп да жок кыла албайт экенсиңер. Мына бүгүн биз сыймыктанып, суктанып, кошо ырдап, биз каерде отурганыбызды унутуп калып, калжыңдап, кулжуңдап, жыргап отурдук. Ошол сыяктуу эле мына менде дагы биз командабыз менен келгенбиз, кыргыз биримдигинин мүчөсү катары силерди биз колдойбуз. Анан колдообузду элдин аманаты мына конвертке салып келдик эле. Жакшылыгыңарга иштетип, бир ишиңерге жаратып, жок дегенде концерттен кийин отуруп, жазылып бир чай ичип алгыла. Алиса Жиембетова, Каракулжа коомунун төрагасы
Кара Суу коомунун төрагалары болсо жетекчилерге берели, андан соң билектерди каралы. Кутмандуу окуучулар, кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү ыр майрамдын, ыр кеченин катышуучулары, урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мынеке Райымкул агай айтып кеткендей, энелерди, бардыгыңыздарды энелер күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздердин балам, үй бүлөм, элим, жерим деген жүрөгүңүздөрдөгү жылуулук эч качан өчпөсүн. Агай шашпай турсаңыз, элчиликтен келген, миграциядан келген өкүлдөр бар экен. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Ошол кечиңиздер менен урматтуу коноктор. Бүгүнкү ушул Ак Тилек тобунун бүгүнкү маракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чындыгында жана жогоруда сакалдар, эжекелер айтып өттү. Өзүбүздө ошо Мекенде жүргөндө, филармонияда жүргөндө эле сездик. Сиздерге таазим. Абдан жакшы маанай кеш тартууладыңыздар. Ушундай чет жерде жүргөн биздин элдерге жакшы маанай тартуулоо менен бирге кыргыздын маданиятын, ырын, болгондо дагы салттуу музыкасын жайылтып, маданиятын көтөрүүдө абдан чоң салым кошуп келесиздер. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык. Эркинбек, Ак Тилектин жалпы эле күчөлөрү бүгүн аябай сонун шаңга менен жакшы отурдук. Чындыгында эле эмне деген мээнет, эмне деген түйшүк оңой жерден болгон жок. Сиздер айры калбайсыздар, башка кылбайсыздар. Ушунчалык аябай сонун эмне бир Улан Мырза дагы келбей калыптыр. Белгилүү себептер менен саламын айтып ийди. Мен аксакалдардын атынан урмат Уланда подаркасын бербейтир. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кара Кулча коомунун жамаатына кол чоолор болсун. Саламатсыздарбы? Кулчулардын кечиңиздер менен урматтуу Ак Тилек фольклор тобунун каармандары, бүгүнкү 5 жылдык юбилей майрамыңыздар кут болсун. Чармачылык ийгилик, үй бүлөңүздөргө бак каалайм. Каракулча коомунун атынан Москва шаары жана Москва областы боюнча Каракулча коому Москва шаарында өткөрүлгөн жүрөктүн сертип кылдарын аттуу отчеттук концерттин ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн Ак Тилек фольклордук тобунун жетекчиси Эркинбек Маразов сыйланды. Кол чоолор болсун. Ушундай эле ардак грамота менен Ак Тилек фольклордук тобунун көркөм жетекчиси Тазагүл Алимова сыйланды. Сыйлыктар кут болсун, сыйлыкка чек болбосун. Бир катуу кол чарпай эле, туугандар баракетте. Сарбайлар кут болсун. Каракулча коому жамааты кана эми беректериңиздерди ыйгара бериңиздер. Төрагасына, төрайымына терең ыраазычылык билдирели. Жалпы Каракулча коомуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Кезек сөз Москва шаарындагы Кара Суу коомунун жетекчисинде. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Ак Тилек фольклордук жамааты. Ошо бүгүнкү 5 жылдык маракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алдыдагы болгон келечектеги пландарыңыздар дагы ийгиликтүү болсун, чырмачылык ийгиликтер болсун. Дайыма ошол элдин алдында талантыңыздарды арнап, элдин кызматында жүрө бериңиздер. Биз дагы кыска сүйлөйлүк, бул жактан айтып атат. Кара Суу коомунун атынан дагы биз кичине ыраазычылык каттар менен келдик эле. Мекендештер арасындагы ынтымакты жана биримдикти күчөтүүгө, өнүктүрүүгө кошкон салымы, ошондой эле Россия Федерациясынын аймагындагы кыргыз маданиятынын улуттук каада салтын жайылтуу менен бирге эки мамлекеттин ортосундагы достукту чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Ак Тилек фольклордук тобунун музыкалык жетекчиси Маразыков Эркинбек Бобекович сыйланды. Кара Суу менен. Кол чоолор болсун, сыйлыктар кут болсун. Чек болбосун. Ошондой эле ыраазычылык кат менен өзүбүздүн эжебиз Алимова Тазагүл Жакыпбековна сыйланды. Тазагүл Алимова сыйлык кут болсун, терең ыраазычылык билдирели. Кол чоолор Кара Суу коомунун жамааты беректерди ыйгарсаңыздар болот. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Москва шаарында Ак Тилек фольклордук тобунун 5 жылдык маракесинин концерттик чыгармачылыгына күбө болдук.
концерттің бүгін өте елге маңай тартылады. Бұдан бұл жақындағы Ақтілек шығармашылық тобынан шығармашылық жақтан игіліктерді қалаймыз. Дайым осы елдің алдында өздерінің таланттарын тартулап жүре берсін. Жоғарғы деңгейде, өзге деңгейде барлықтар өтесін. Маңайымыз көтеріліп, ушунчалык кубанычменен кайтып баратабыз. Өтө сонун болду. Кыргыздын нукра ырлары, кыргыздын тарыхы өчпөй турган, кыргыздын маданиятын кылымдар болуп кармап келген ушу фольклор тобу. Büyüklerге жакшы инсан, жакшы кыргыздын батырларын ушундай баалап уйдай турган жигит кыздарыбыз көбөйө берсин. Ақтілек фольклор тобу ар дайым бар болсун деген сөз. Ынтымак болсун, адамдар таланттуу инсандар көбөйө берсин. Ак Тилек фольклордук тобуна 5 жыл аттуу отчеттук концертине репортаж даярдаган Алсуу Рустамова. Эгерде сиздерге репортаж жаккан болсо, каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан чыкты кирде кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз барыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес бересат.